Ассаламу алейкум, баарыңыздарга кутмандуу күн. Каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен ушундай кечки тамакка түрк элинин сүйүктүү тамагы болгон чечевичный суптун рецепти менен бөлүшөмүн. Эң алгач 500 грамм чечевицага биз жылуу сууну коюп жибитип алабыз. Андан кийин кызытылган казанга майды куюп, майдак болгондон кийин пиязды салып, солутуп кууруп алабыз. Пиязды солутуп кууруп алгандан кийин сабизди салып кайрадан кууруганда улантабыз. Бардыгын салып бүткөндөн кийин томаттан салып, жакшылап кызартып кууруйбуз. Өзүңүздөр көргөндөй бардыгын ирети менен салып кууруп жатабыз. Эми жанагыл чечевицаны дагы күрүчтү жуугандай кылып жууп, андан кийин 5 мүнөт аралыгында кууруп, анан суу куябыз. Убактыңыз тар учурда ушул тамакты жасоону сунуштаймын, анткени аябай бат даяр болот жана сиздин ден соолугуңузга дагы аябай пайдалуу. Ичеги жана ашказанга, ден соолукка пайдасы мол. Биздин тамак кайнап баштаганда татымына жараша туздан кошуп, бир аз кайнатып бышканга чейин кайнатып алабыз. Андан кийин биздин тамагыбыз даяр болот. Кечки тамакка кандай тамак жасайм деген көйгөй бардык айымдарда болсо керек. Ушул тамакты менюңузга кошуп алууну сунуштаймын. Видеону аягына чейин көргөн болсоңуздар, каналыма катталып, лайктан басып, коңгуроочону басканды унутпаңыздар.